Маржан Акылбекова Баткен областындагы Разаков шаарындагы Баластан балдардын чыгармачылык борборунун алдында би ансамблинин таланттуу бийчиси. Ал 8 жылдан бери тарбияланып келет. Ал кыргыз улуттук бийлеринен тартып, ар улуттун бийлерин аткарып келет. Баластан билим берүү чыгармачылык борборуна 8 жылдан бери тарбияланып келем. Учурдан пайдаланып, мугалимдериме, жалпы жамаатка, ата-энелерге жана биздин жетекчибизге Нургүл Туркбаевнага ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мени кичинекей кезимден берип койгондуктан бийлеп келе берип өзүмө аябай жагат. Келечекте хореограф болгум келет. Ошол кыздарды бийлетип, үйрөтүп, чоң конкурстарга алып чыгып катыштыргым келет. Таланттуу балдардын чыгармачылыгын арттыруу, аларды бий аркылуу тарбиялоо максатында республикалык балдардын бийиктик бий фестивали болуп, 7 дубандан бий ансамбльдери катышып, кыргыздын улуттук бийлерин аткарышты. Алыскы Өрүк Зарлуу Баткенден келген Арузат бий ансамбль өзгөчө бийдин ыкмаларын аткаруу менен алдыңкы орунга жетишти. Биз Лелек районунан атайын 3-чү Кыргызстан боюнча 3-чү чемпионатка кыргыз бийи боюнча кече келип катыштык. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Биздин ансамбль негизи азыркы сентябрдан баштап келген окуучулармы биринчи чыгышы болду. Биринчи орунду эмес, экинчи орунду алышты. Кичинекей жаңы группабыз. Чоң ансамбльбиз болсо, булар 6-7 жылдан бери бийге келип жүргөн кыздар. Ал кыздарыбыз биринчи орунду ээледи. Балдар чыгармачылык борборунда негизи мектеп курагынан баштап алабыз. 6-7 жаштан өйдө алабыз. Кыздардын бийге болгон шыгына жана кызыгуусуна карап алабыз. Анан кыздардын ушунчалык бийге кызыгуусу көп болгондуктан бийге келген кыздардын бардыгына ушундай шарттарды түзүп бергенге аракет кылабыз. Айда Исакова 4-класстын окуучусу. Ал сабактан кийинки бош убактысында бий иримине келип бийлегенди жактырат. Курбуларынан кем калбай улуттук бийлерди бийлейт. Келечекте чоң бийчи болуп, Кыргызстандын атын чыгарам деп умтулуп жаткан учуру. Ансамбльда 2 айдан бери бийлеп жүрөм. Бийлери мага жагат. Балалык, куш бийи, комузчу. Бийлеген жакты, позицияларда сонун бардыгы мага жагат. Ар кандай бийлерди бийледи. Кыргызча, өзбекче, мектепте отличницамын, жакшы окуйм. Келечекте эжекейимдей болгум келет. Балдар жердин гүлдөрү деп балдардын бийге катыштыруу, аларды кыймыл аракет аркылуу ден соолугун чыңдоо бул башкы максат. Ошондой эле балдар сабактан кийинки бош убактысында бий аркылуу дүйнө таанымын өзгөртүп, жаман илдерттен алыс болууга үндөйт. Келечек муундарга туура багыт берип, алардын талантын өстүргөн бий коллективдердин арышы кенен болсун.